Борбордо орун алган Sky Айыл Агро 2016 эл аралык көргөзмө жарманкеси өтүүдө. Ага Орусия, Беларусь, Америка, Германия, Индия ыңды 15тен ашык мамлекеттен келген 32 компания катышууда. Айтмактуу иш-чарада 100дөн ашык айыл чарба техникалары сатыкка коюлган. Эң негизгиси биз бул жерде дыйкандарга бүт бардык ошол азыркы инновациялык техникаларды көрсөтүп, ошол дыйкандардын ушул выставка бүткөндөн кийин өздөрү договорлорду түзүп өзлөрүнө керектүү техникаларды алат. 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан көргөзмө жарманке өкмөттүн жардамы менен уюштурулду. Ал 25-ден 27 майга чейин уланат. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө 4-чү улуттук агрардык инвестициялык форуму өткөрүлөт. Выставканын аягында канча киши катышкандыгы, кандай болгону бүт бардыгын биз ушул сиздерге баарыңыздарга ошо средства массовой информацияларга беребиз. Мен ойлойм бул техника ушул айыл чарба выставкасы аягында биздин дыйкандарыбызга жакшы жагым берет да. Көргөзмөдө улуттук экспозиция иште боз үйлөр шаарчасында 7 облуста өндүрүлгөн азык-түлүктөр жана улуттук колоритти чагылган буюм тайымдар, тамак аштары орун алган. Кыргыз үйдүн ичинде ошол өзүбүздүн райондон чыккан сок чыгарышат. Ошол сокту выставкага кара өрүк кургат, аны алып келдик. Ошондой эле кол өнөрчүлүктү алып келдик. Ошондой эле ошол улуттук тамак аштарды алып келип, ошол өнөр жай көргөзмөсүндө катышып атат. Мен ушу Нарын областына ылайыктуу өсө турган картошкаларды өстүрүп, 30 тоннадан 50 тоннага чейин өсө турган картошканы өстүрүп келатам. Бул анткен себеби оорусу жок, таза, ГМОсу да жок. Бул жерден айыл чарбасына керектүү үрө, минералдык жана гуминдик жер семирткичтер, шаймандар тамчылатып сугаруу системасы жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жаңы технологияларын таба аласыз. Жарманкенин негизги максаты өлкөбүздүн аймактарында жашаган элдин маданий жетишкендиктерин даңазалап, туристтик долбоорду түзүү жана инвестицияларды тартуу болуп саналат.